Орозого карата 5000 сомдон таратылып жатабы? Достор, орозо айы келе жатат. 19 февралда башталары айтылган болчу. Шылуундар орозого карата дагы жөн отурбай адамдарды алдап иштеп калайын деген аракетте. Мен муну эскертип өтпөсөм болбойт. Себеби дегенде мына дал ушул шилтемени мен жок эле дегенде 4-5 группадан көрдүм. Ал жакта карасаңыз, мынакей орозо айына карата жардам катары 5000 сомдон алсаңыз болот. Анан ар бир үй бүлө ун, күрүч, өсүмдүк майы, шекер, айтор, баягы биздин жашообузга керектүү болгон азык түлүктөрдү алсаңар болот деп айтып жатат. Достор, бул шилтемеге кирбеңиз, башкаларга дагы таратпаңыз. Себеби мен коопсуздук үчүн бул шилтемени ачкан жокмун, бирок мындай шилтемелердин далайын иликтедим. Бул кадимки эле шылуун схема. Сиз бул шилтемеге киргениңизден кийин, ооба суроолоруна жооп берип чыкканыңыздан кийин сөзсүз сизден өздүк маалыматтарыңызды сурайт. Сиз жеке маалыматтарыңызды жазгандан кийин сиздин картаңыздагы акчаңызды же шыпырып алышат, же сиздин атыңызга кредит алышат. Анан дагы бир маанилүү нерсе, сиз акчаңызды же мына ушул жардамды алыш үчүн бул шилтемени көбүрөөк адамга тарат дейт. Мына ошондуктан да адамдар ар кайсы группаларга салып, жайылтып жатат да. Айтор айтайын дегеним, мындай күмөнтөө шилтемелерди эч кимге жибербеңиз, таратпаңыз, жайылтпаңыз, өзүңүз дагы кирбеңиз. Себеби дегенде сиз башкаларга жибергенде өзүңүз эле алданбай, башкалардын дагы алданып калышына шарт түзөсүз. Ал эми бул видеону башкаларга маалымат болушу үчүн жакшылап таратып, бөлүшүп, лайк басып коюңуз.